Konuştu. Rahmat, salamatçılar. Ben birinci sorunu Fatbek Ayçı sizden başlayınca. Bana biz daima yıl sayın bu meseleni kararız. Biriyle göy-göylör, oşalle göy-göylör aytılıp gelatat da uçurunda hükümet şu meselemizi tüp tamırını çeçevistep Agroprot korporatsiya degen tüskön 800 milyon son bölüp aşıp ketsin 12 yıl murda. Akırkı yıllar çirili olup geledi, şunu takdir jönde ayıp berseniz. Al 800 milyon, uçurunda 20 milyon dolar olacak. Kayda hazır. İşte tabi. Hükümet uşun mildetletmesini atkaraldı bu. Rahmat. Şuna konuş, ruhsat verseniz Ayçalan Ministri Joker koşun. Şuna konuş, bu mesele boyunca bugün Agroport Korporatsiyası şol likvidatsiya bolup atat. Bugün günde alar qarızları men bugün günde 513 milyon akırında qarız bolgan. Alardan aktivin bölüp özünçe bunday bir işxana tüzüp ata kalganın bankrotluğu jarılap bugün spesial administrativ işlep atat. 10 yılga jetpey 800 milyondu cep basa verişti. Çara görüldü, kimler cezalandı. Mamleketin akçası buna kaysak yetip atkan uşul görgösüp durat da birle misal. Men bunu aytып atkanım, janatan beri bir nerseni aytып atasiz, жақсы чечилди деп, жана күйүүчү май маселесинде проблема болбой калды. Алдагы дыйкандарга ишенип берип, арзандатылган пайыз менен кредит берип койгон үчүн чечилип атат. А өкмөт эч кимге ишенбей өзүбүз чечебиз деген мезгилде 500 миллиондон ашык акча мынакей жеп алып басып кетип калып атышат. Жазаланган киши жок. Түрмөгө отурган киши жок ошон үчүн. Бул биринчиден. Экинчиден негизи өтө маалым маселе катары айтарлы. Мен жана шекержинде айтып калдыңар, көп өндүрүлүп атат деп. Статистиканы карасаңар, Кыргызстанда жылына 142 тонна шекер, 142 миң тонна шекер пайдаланыш керек болсо, 100 миң тоннадан ашпайт экен. Ана кайдан көп өндүрүлүп атат деп айтып атасыңар? Керектелген. Мындай статистиканы карасаңар, 80 миң тонна күйүүчү май керектелет деп турат. Киши башына керектелиш керек да. 16 миң тонна Кыргызстанда өндүрүлгөн келгени менен, калган 64 миң тоннасы күйүүчү суу май истелеп жашап атабызбы деген сыяктуу маселелер статистиканы караганда эле көрүнүп атат да. Айыл чарба министрлиги жадабасы буудайды айтып атасыңар, миллион тонна, миллион эмес, 1 миллион 200 миң тонна деп мындан 10 жыл мурда айтып жүргөнсүңөр. 1 миллион 200 миң тонна деп. Улпак болуп келип атат ундар, билебиз биз. Башка нерселер болуп келип атат. Биз 10 секунд. Өкмөттөн жооп жок. Матрезерв 14 тонн сомдон алып буудайды 9 сомдон берип атканда билебиз. Жазып көрдүк, жооп жок. А жерде эле 100 миллиондон ашык акча жок да. Мындай нерселерге Урматтуу Чынбакович, мына кант өндүрүү боюнча 2018-жылы 3 миллиард 691 миллион сомго 122 миң тонна кант өндүрүлгөн. Туура айтасыз, 19-жылы азайып кеткен, билесиздер, себеби жана айткандай эле биздин дыйкандар көп кант өндүрүүдөн, кант кызылчасын өстүрүүдөн кетип калгандар болду да. Ошонун негизинде былтыркы жылы 99 миң тонна өндүрүлдү. Ошондо мен айтып аткан жана 30 миң тоннадай биз импорт кылдык да. Биз 18-жылы толук кандуу жабдыдык 122 миң тонна менен. 122 миң тонна өндүрүлүптүр. Кант өндүрүү боюнча. Анан кийин кээ бир маселелер боюнча сиз айткандай туура, биз азыркы мына көрсөткүчтөрдүн кээ бирөөнү берип атканда мурунку жылдарга салыштырмалуу берип атабыз да. Анан биз азыр өзүбүздүн өндүргөн продукциядан 2018-жылы ошол кант маселеси боюнча толук кандуу гана жаптык, экспорту жок, импорту жок деп айтып атабыз. Калгандары боюнча бизде андай толук кандуу өзүбүздөн чыккан товар менен рынокты жапканга мүмкүнчүлүк ала элекпиз. Бир гана маселе, мына 2019-жылы бизде жакшы көрсөткүч болуптур сүт азыктары боюнча. Биз сүт азыктарын экспортко 44 миң тонна сүт азыгын чыгарыппыз. То есть 27 510 тонна, 44 миллион долларга. Импортко ошол убакта эле кирип атат 9 миллион долларга 55 миң тонна. То есть 5565 тонна. Ошондо биздин сүттүн экспорттолушу көбөйүп атат да, импорт калгандан. Бул рынок экен, кээ бир адамдар сыртка сатканды туура көрүп атат да, ички рыноктон. Суроо кайталанып калды, 10 секунд бергиле. Fatbek Ayçı,
Болуп тур. 80 000 tonna Kırgızstanda el suumay gerek deyip turat. Büt statistikаны görсөңүз öndürgönü, anan gelgen importu ben 16 000 tonna bolot. Makul. Rahmat. Makul Çınakılıç. Men bilem sizin bergen sorularınız murunku oturumlarda da berip жүргөнсүz bu sorularda. Ооба. Keyinki söz Bakirov Ömürbek Janагы Mirzayev. neme боюнча Asasbek geçeceğiz. Жооп бере атасызбы? Жооп берип. Janагы siz айтып аткан мат резервтер маселеси боюнча buğdayды жооп берелек болсок мен тактайын, сизге официалдуу түрдө жооп берели. Билесиз да жанагы 18-19 сомдон алып 15-16 сомдон сатып атат деген 3 жыл резервте турганга өзү ошондой жанагы рыноктук баада төмөнгү баа менен сатууга туура келип атат да. Анан мен эсимде сиздин айтканыңыз. Ал боюнча биз тактап туруп сизге жооп берели. Bakirov Ömürbek Mirzayevichтин микрофонун. Рахмат. Урматтуу төрага, Кубатбек Алчевич, урматтуу Кубатбек Алчевич, мына жазгы талаа жумуштарына даяргерчилик боюнча сиздин баяндамаңызды уктук, мына министрдикини уктук. Мына сиздер бир топ маселелерди айтып кеттиңиздер да, мына ушул боюнча элде бүгүнкү күндө мындай маалымат жок да. Жазгы талаа иштери боюнча жана күйүүчү майлоочу каражаттар, жер семиткичтер боюнча элдерде мындай маалымат жок. Ошону мына улуттук телеканалдардан бир элдерге маалымат берсеңиздер. Быйыл мына ушундай дыйкандарга ушундай бизде мындай шарттар бар депчи. Анан экинчи, мына сырттан келген, мына Өзбекистан, Тажикстан, мына Кытай, коңшу мамлекеттерден келген мына мөмө жемиштер, азык түлүктөрдү, мындай азык түлүк коопсуздугу бар да бизде. Мына ошолорду мындай көзөмөлгө албасак, мына биздин дыйкандар өндүргөн продукциялар, мына өзү өндүргөндө мына марттын акыры, апрель, майларга биздин дыйкандардын өндүргөн продукциялары базарга чыгып калат. Мына ошолорду сиздер көзөмөлгө алышыңыздар керек. Анан бул адамга канчалык деңгээлде зыян, мына Тажикстандан чыгып аткан мөмө жемиштер, Кытайдан келип аткан мөмө жемиштерди да мындай тыкыр көзгө алышыңыздар керек. Анан менин экинчи маселе мына Айыл банк. 2019 жылы канча каражат бөлүнгөн, канча освоение болду. 2020 жылы канча бөлүнүп атат? Дыйкандарга. Ömürbek Mirzayeviç. Былтыр биз 1,5 миллиард сомго ушул айыл чарба каржылоо деген программанын астында бөлүп бергенбиз биздин дыйкандарга жана кайра иштетүү мекемелерге. Быйыл 1 миллиард 800 миллион сом каралып атат. Минфинден жана өзүбүздүн каражаттарыбыздан. Освоениясына сурап атам. Освоениясы былтыркы толугу менен биз камсыз кылганбыз освоенияны. Бүгүнкү күндө дыйкандарга жеңилдетилген кредиттер барбы? Бар ушул программанын астында. Жок, бүгүнкү күндө азыр барбы? Мартта буюрса башталат, но өкмөттүн эмне үчүн кечигип атат? Токтом өткөн жумада эле чыкты. 10 күнүн ичинде биз азыр МИФИ менен сүйлөшүүнү жүргүзүп атабыз. Буюрса мартта келишимге келебиз. Мына Айыл чарба министрлигине мен үчүнчү суроом, мына пакта өндүрүүчүлөрдүн тагдыры кандай болот? Мына ошонга кандай бир иш чара болуп атабы? Ömürbek Mirzayeviç, bizde bak atayın programı var. Pakta tarmağını önüktürü boyunca 2017-2021'de biz kabul alganbız. Al boyunca iş çaralar bol otat. Bu yıl günde paktanın ayantı bu yıl 25 bin hektardan jogorу olot. Düşümdülüğü boyunca da var. Biroq satуу meselesinde çın aytkanda bu yıl biraz göy boldu. Kayra işletүү maselesi ошол Кыргыз текстиль ошол бүтүп калса, мен ойлойм ошо баягы кластердик ыкма менен бир жакшы бир кластер түзүлөт да. Анан мына транстекстиль дагы азыр аракеттер жасап атат. Мен ойлойм пактан мындай келечеги бар. Ал боюнча биз иштейбиз. Азыр Түркиядан дагы ишкерлер келди. Органикалык ошол пактаны бир 10 миң тонна өндүрүп бергиле депчи.
Бул маселе боюнча дагы мына департамент менен чогуу иштеп атабыз. Мына ушул жергиликтүү фабрикалар ачылып калса канчадан болот баасы? Качан башталат алышты? Качан бүтөт ушул заводдор, фабрикалар? Негизинен Кыргыз текстиль быйылкы жылы биринчи өзүнүн мындай этап менен өзүнүн жумуштарын аткарса керек, бирок буларды мен эме алып атабыз, 2022 жылга булар расчет алып атат да, 2021-22 жылга. Эгерде жергиликтүү ушул өзүбүздүн фабрикалар иштеп калса, анда ошол биржадан биз азыр -250, -300 менен пакта сатылып атат, баягы индекстен. Мен ойлойм, ошол логистика маселеси мындай толук дыйкандарда калыш керек да. Ошол акча. Анан баа бир топ көтөрүлүш керек, эгерде өзү иштеп калса. 10 секунд. Прогноз жокпу? Прогноз бар. Мисалы бүгүн пактанын баасы Ливерпульский биржадан -300 менен сатылып атат. Бүгүн 1520 тегерегинде да. Эгерде жергиликтүү ушул фабрика иштеп калса, анда бүгүнкү эгер ситуацияны алганда, анда 1750ге чейин сатылмак да. Куатбек Алчевич, мына кээ бир райондордо уже дыйканчылык башталды. Мына вегетационный период башталды да. Мына каражаттарды эртерээк бөлдүрүп, Вакытыңыз жыйынтыкталып калды, жооп берип коюңуз. Рахмат. Түшүндүк, урматтуу Өмүрбек Мырзарайымович. Ирригациясы маселеси боюнча биз жана баяндамада айтып кеттик. Биз май айы менен баардык оңдоп түзөтүү иштерин, сугат каналдарын, башка ошол сугатка тиешелүү сооружениялердин баарын бүтүрүүгө аракеттин үстүндө иштейбиз. ФСК боюнча дагы азыр сиз айткандай эле биз мына февраль айынын 17-сине чыкты. 14-үндө токтомго кол коюп бердик. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ эрте аракет кылып атабыз. Азыр эми банктар даяр болсо уже бере башташат. Аны дагы чындап эле дагы эле бирке эртелетишибиз керек болуп атат да. Кийинки жылда ойлоп атабыз, биз январь менен баардыгын аяк бүтүрүп даярдап коюшубуз керек болуп атат ошону. Бул айткан маселеде негизи сиздики туура жан бар бул жердечи. Дагы эртелеткенге аракет кылабыз. Кийинки сөз депутат Агаев Эрмамат Султановичте. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Мен Куатбек Алчевич, сизге биздин мамлекет өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына киреби? Ооба, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кирет. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет агрардык болгонуга байланыштуу жанагы айыл чарбасыга, анан мал чарбачылыгына кайра иштетүү ишканаларга көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат да. Мен сизге былтыркы жылы да ар кандай маселелерди боюнча ошол долбоор 7-де, анан долбоор 8, быйыл долбоор 8-де жеңилдетилген кредиттер берүү боюнча суммасыны канча көтөрдүңүздөр? Жалпы суммасы, мына быйыл 8-ди баштадык, ФСК 8-де. 7-ге чейинкиси 34 миллиард сом акча берилди. Жалпы суммасы. Өзүңүз билгендей, жылдан жылга булардын пайыздык деңгээлдери төмөндөтүлүп келе жатат. Быйыл 10-8-6% чейин түрүнө жараша. Анан подходдорду быйыл ФСК 8-де биз башкача кылып атабыз. Жанагы сапат маселесин чечүүгө арналган маселелер болсо, бир топ аларга прерогативдүү түрдө карап берүү маселелерин карап атабыз. Анан кайра иштетүү багытында өзүнчө берип атабыз. Мурунку биринчи берилип кеткенде билесиздер да, эми жаңы башталган жумуш болчу. Убагында айланып келип эле ошол берилген кредиттер базарга же болбосо башка өзүнүн багытын өзгөртүп башка жактарга кетип калган убактарда учурлар болгон да. Азыр ошол боюнча да абдан катуу контролдолуп, багыттарын анан кийин сөзсүз түрдө процент соотношениеде региондорго, айылдарга ошол кредиттердин көпчүлүк басымдуу бөлүгү ошол жака барышын камсыздоо боюнча да иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Быйыл дагы ФСК 8-де дагы ошол 5 миллиардтан төмөн эмес акча каражатын бөлүп беребиз деп пландап атабыз. Сиз азыр айтып кеттиңиз, 34 миллиард сом бул долбоор 7-ге общий болуп саналып атат да. Бул жалпы биринчи ФСКдан башталгандан баштап келе жатканы.
13-жылдан Мен ар кандай маселеде сизге кайрылганымда айткан болчусуз. Могул берилген жеңилдетилген кредиттердин каникулунучу 3 жыл 5 жылга чейин узартуу боюнча. ооба. Сиз өзүңүз эле ошондо айткан болчуңуз. Мал чарбачылыгы боюнча жок дегенде 3 жылгача каникул кылып бериш керек деп. А мен ошондо дагы интенсивный бактарды отургузуу боюнча азыр промышленный бак деп коет, ошого да жок дегенде бир 5 жыл. 5 жыл. Ашыгы 5 жыл, а так минимальный 3 жылга чейин каникул жасаш керек да. Себеп дегенде аны отургузгандан кийин сразу эле бербейт да өзүнүн жемишини. Жок дегенде 2 жылдан кийин берет. Алар баардык акчасын ошол жака иштетип салат да. Туура эми Кайтарымы кыйын болуп калат. Бүгүнкү күндө ошол эле жеңилдетилген кредиттердин кайтарымы канча процент болуп атат? Кайтарымдуулугу. Кайтарым боюнча азыр банктын өкүлдөрү айтып койшун анализин. Ага чейинкиси негизинен сиз айткан маселелерди биз жылдан жылга көбөйтүп келатабыз. Көп жылдык өсүмдүктөрдү, баягы көчөттөрдү өстүргөн дыйкандарыбызга 5 жылга чейин болуп калды азыр. Бирок кайтарымдуулугу 2 жылбы? Кайтарымдуулугу ага сиз айткан убакка жете албай атабыз да. Себеби дегенде интенсивный жанагы мөмө бере турган көчөттөр дагы бар да. Мисалы үчүн 1-чи жылдан кийин эле көчөт, баягы 2-чи жыл эле түшүм бере турган көчөттөр болуп атат. Эми баягы алар дагы изденип ошолорго келиш керек болуп атат да. Нагрузка көп, ошондуктан каникулду 5 жылга жылдыруу бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болбой атат. Кайтарымы 5 жылга чейин болду кээ бир багыттар боюнча. 3 жылдыгы бар, 5 жылдыгы бар багытына жараша, баягы бере турган өзүнүн түшүмүн кайсы жылга бере турган болсо ошого жараша болуп атат да. Ал эми кайтарым проценти боюнча айтып койсоңуз, Айылбанкта ушул программанын астындагы берилген кредиттер 99% тегерегинде кайтарымдуу болуп атат. Кайтарымдуулугу жакшы болуп атыптыр. Караңыздар, коркпостончу ошол кредитти көбөйтүш керек да. 5 миллиард деген сом эч нерсе эмес да. Бизде бүн продукция салыштырмалуу даже 1%-ны жетпейт. Ана бизде азыр дагы жакшы болуп калды. Жанагы мурунку залогу жок ала турган сумманын дагы деңгээли жогорулады да. Аны да жогорулаттык азыр каржы министринин орун басары айтып койсун толуктап. Урматтуу Нурмат Султанович, быйылкы жылдагы мына айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорунун өзгөчөлүгү бар. Эгерде биз буга чейин ошол миллиарддын тегерегинде ошол 9 коммерциялык банкты субсидия берип келген болсок, 2020 быйылкы жылдан баштап 250 миллиону гана субсидияга кетет, калган 500 миллиондон 1 миллиард сом бул банкты, коммерциялык банкты кредиттөөгө жумшалат. Анан быйылкы жылы жалпы суммасы 6 миллиард 200 миллион сомго чейин ошол кредит берилет айыл чарбасына. Ошондуктан быйылкы жылдын ошол өзгөчөлүгү бар. Андан башка өткөн жылкы айыл чарбасы 6-7 долбоорлорунун калган суммалары бар. 600 миллион сом ал быйылкы жылдын бюджетине кирген. Буюрса биз биринчи күнү бюджеттик жана финансы комитетинин чечим чыгарып алсак, кийинки жумада уже биз каржылай баштайбыз буюрса. Азыр Орус Кыргыз фондудагы акчаны мына 5 жылдан бери 500 миллионду освоить ете алган биздин өкмөт, мен ойлойм, аябай начар иштеп атасыздар дейм да. Себеп 500 миллион деген акча аз да. Ошону тез аранын ичинде ушу айыл чарбасына таркатып, экинчи 500 миллионду алыш керек да, аракет кылып. Туура айтасыз, бунун үстүнөн иштейбиз дагы. Себеби 500 миллион бүгүнкү күндө шарттын баарын мамлекет, өкмөт, сиздер баарыбыз чогулуп иштеп, мына мыйзамдарды туура келтирүү боюнча иштер бир топ жакшы жасалды. Шарттын баардыгы түзүлдү. Анан ошол дыйкандарыбыздын, продукция өндүрүүчүлөрүбүздүн, бизнес сферанын берген жанагы долбоорлору проекттердин негизинде берилет, өзүңүз жакшы билесиз. Ошол активдүү жүрсүн үчүн былтыр мына экономика министрлигинде ошол инвестицияга же болбосо бизнес проекттерди жасоого атайын бөлүм ачылып, ошолорго колдоо көрсөтүү боюнча дагы иштер жүргүзүлөт. Проекттерди кантип туура жасоо боюнча көпчүлүгү айыл жериндегилердин ошого мындай өзүнүн билим деңгээли туура келбей, проект жасагандан дагы кыйналгандар көп да. Азыр ушул боюнча дагы экономика министрлиги иштер жүргүзүп, жардам берүү боюнча жерлерге ошолордун отдел филиалдарын ачып атышат. Ошол жактан
практикалык жардамдарды көрсөтүү боюнча. Муну дагы өркүндөтөбүз буюрса. Бирок жакшы экен, бирок ушунучу реклама кылыш керек да. Рахмат. 10 секунд. Жакында көрдүңүз, ошол 4 жылдан бери иштеген Орус-Кыргыз фондунда иштеген кишиничи вице-премьер кылып алып келишти да, 4 жылдан бери освоить эте албаган кишини билбейм, кантип вице-премьер болуп иштейт билбейм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпукаровичте. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бул жерде фонддун жетекчилиги барбы? Матрезервтин жокпу? Бар. Бар. Мен угатам. Ушул мына коллегаларым суроо берип кетишти, мен кайталанып калса кечирим сурайм. Тамак аш коопсуздугу боюнча биз даярбызбы бүгүнкү күндө ушул мыйзам боюнча ушул Тамак аш коопсуздугу боюнча толук түрү менен эмес, тамак аштын 2 түрү боюнча бүгүнкү күндө буудай, сахар даярбыз. Башка эчтеке жокпу? Тамак аштын түрү боюнча. Буудай менен сахардан башка эчтеке жокпу? Жок. Куатбек Алчевич, бул жооп бардыгыбызды чочута турган, коркута турган жооп да. Эчтеке жок деген жоопту уктум мен азыр. Негизинен ушул керектелүүчү негизги продукциялардын корун түзүү боюнча иштер жүргүзүлүп, жыл сайын керектелүүчү жаңылануу иштери жүргүзүлүп турат. Андан сырткары дары-дармектер боюнча дагы маселелерди ошол жерде корун сактоо боюнча маселелер чечилген. Чындыгында кээ бир маселелер боюнча бүгүнкү күндө маселе бар ал боюнча. Бирок биз азыр бул илгери Союздун убагында көп жылдарга чейин ошондой запасын түзүү боюнча иштер жүргүзүлүп, атайын мамлекет деңгээлде иш жүргүзүлсө, азыр биз башка шартта жашайбыз. Ошонун негизинде кээ бир маселелерди биз ал жакта кармабай калганбыз. Перечень бар, кайсы продовольствиянын кайсы ушул перечень менен кармалуучу болсо, ошолордун баардыгын кармалып, кээ бирөө бүгүнкү күндө рыноктон киргизилет, рыноктон алынат. Ошого жараша 3 күндүк, 1 айлык, 3 айлык ошондой запастары түзүлөт. Сиз азыр жетекчинин жообун уктуңузбу? 2 түрдөн башка эчтеке жок деп айтты. Переченде 2 түрү барбы бизде? Жооп бересизби? Перечень боюнча тамак аштын 2 түрү каралган. Бүгүнкү күндөгү перечень боюнча буудай, сахар. Анда мыйзам боюнча эмне каралыш керек? Катысуна жооп бериңиздерчи. Бул Куатбек Алчевич, өзүңүздөр өкмөттө жыйын болбосо болду эмес бул маселе боюнча. Улукбек Зулпукарович, сизге анда кат түрүндө жооп берели. Бул негизи жабык информация да. Жок, мен түшүнүп турам. Жабык информацияны болгону 2 түрү болсо тамак аштын биз эмнени жабык болот бул жерде уже? Бүгүнкү күндө мыйзамда каралган 2 түрү бар деп айтпайбы? Ошону 2 түрү гана буларда сакталат экен. Калганындагы чечүү жолдору бар. Аны сизге биз жабык түрүндө берели. Хорошо, мына жазга даярдык боюнча, үрөн чарбалар боюнча айыл чарба министри айтсаңыз, канча үрөн чарбабыз бар, кандай иштеп атышат, анализлерде барбы? Жазга ошол үрөн чарбалар жетиштүү түрдө үрөндү береби дыйкандарга? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, бүгүнкү күндө республикада атайын токтоо менен бекитилген 109 үрөнчүлүк чарбалар бар. Бул бардык региондорду камтыйт. Бүгүнкү күндө ошол дотация маселеси боюнча ушу үрөнчүлүк чарбалар менен иштеп атабыз. Бирок анализ кылып көргөндө
Бүгүнкү ошол үрөнчүлүк чарбалардын кээ бирлери өзүнүн мындай милдетин анан коюлган функционалдык эмесин аткара албай атканы көрүнүп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге тапшырма берилди. Переаттестация боюнча бүгүнкү күндө азыр атайын мындай буйрук чыгып, переаттестация жүргүзүлөт. Бүгүнкүгө чейин эмне эчтеке кылган эмессиңер, азыр эле бүгүнкү күн дегенди айтып атасыз. 109'dун канчасы ошондой өзүнүн ишин аткарбай атат? Биз эми азыр ошол аттестация, переаттестация жүргүзгөндөн кийин айтайлы азыр канча. Бирок азыр бүгүнкү күндө токтомдо 109 үрөнчүлүк чарбасы бүгүн официалдуу иштеп атат. Мен сизден 2 жума мурун маалымат сураган элем, сиз берген жоксуз, мен өзүм алдым. Өзгөндөгү үрөн чарбасы боюнча жылдан жылга жерлери сатылып кетип атат. Үрөндүн эмеси азайып атат. Эмнени карап атасыңар силерчи? Улукбек Зулпукарович, сиз берген баягы тапшырма боюнча биз атайын жумуш тобун түзгөнбүз. Булар азыр иштеп атат. Сизге берген бул оперативный данный болсо керек. Ошол топтун комиссиянын кандай жыйынтыгы боюнча биз сизге беребиз. Сиз тапшырма алганбыз да сизден. Мен сизге айтып коеюн, эгерде 17-жылы 133 гектар болсо, 19-жылы 79 гектар калыптыр. Калганы жок. Бул не дегендик? Буну сизге тактап айтабыз, себеби дегенде ал жерде айыл өкмөтү боюнча мисалы бир топ маселелер бар да, ал биз сизге жазуу түрүндө берели. Бүгүн комиссия иштеп атат. 55 гектар сугат жер деген бул түшүнүп атасыңарбы Өзгөн району үчүн? Зулпукарович, бул жерде сиз туура маселе көтөрүп, биз мурдатан бери эле каралып келатат. Бул жерде эң негизгиси үрөн чарбаларга ошол айыл кеңештери тийиштик болуп, айыл кеңештери тарабынан болуп атат. Биз ошол боюнча прокуратурага кат жазып, жергиликтүү прокуратураларга да бердик дагы ошол үрөн чарбанын жерлерин албаганга. Эмне себептен дегенде, алар тиги айылдык кеңеште чечим чыгарып эле алабыз дегендер болуп атат. Ошондуктан биз азыр мурдатан баштап эле иштей баштаганбыз. Азыр бардык жерде строгий запрет кылып атабыз. Үрөн менен камсыздай албасак, жазгы даярдыкты сүйлөп не кылабыз анда? Мына азыр үрөн менен камсыздык бар, Улукбек Зулпукарович. Азыркы учурда мурдакы бир 2 жыл мурдакыдан жакшы, бардык жерде үрөн бар. Дыйкандар бизге кайрылса, биз аларды үрөн менен камсыздап бергенге, аларга направление бергенге бизде возможность бар азыр. Жакшыңар ушул 2 эсе жер азайып атса жакшы деп жооп берип атасыз. Жердин азайып атканы жанагы айыл өкмөттөр тарабынан алып аткан ошо азайып атат. Жолу болсо бул жагынан азайган жок. Улукбек Зулпукарович, айдоо жерлери жылдан жылга көбөйүп атат. 19-жылы 4000 гектарга көбөйдү. Быйыл дагы көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Ал эми үрөө менен камсыздоо 99% бүгүнкү күндө. Буюрса, бул жакта маселе чыкпаш керек. 10 секунд. Сизге колумда кагазды берип коеюн, Куатбек Алчевич, ушул жерде айтасыз канчага көбөйүп аткан сугат жерлердин. Кийинки сөз депутат Сулайманов Бахадыр Исхаковичте. Рахмат, Сан Сарибекович. У меня вопрос, Куатбек Алчевич, к вам. Когда у нас закончится инвентаризация земельного фонда Кыргызской Республики? Инвентаризация земельного фонда у нас закончится на местах. Сейчас материалы находятся, 14 дела находится в правительстве, оно рассматривается. Это кто говорит? И 17 материалов, директор земагентства Ботубаев Ханвер Халваевич. А 17 дел по министерству сейчас согласуются. Куатбек Алчевич, постановление было принято, уважаемые коллеги, в 2014 году. Эркин Раимович, это вас касается. Сегодня земельный фонд, сегодня 20-й год. По сей день доставка спекч не закончена. Что мы можем говорить о весенне-поливных работах? Мы не знаем, какой земельный фонд. Тогда вы мне скажите, сколько пахотных земель? Кто мне даст точную цифру? Сколько орошаемых земель? Сколько у нас неиспользованных земель? И так далее. По отчетным данным на 1 января 2019 года общая площадь пашни 1 200 601 гектаров. Это я имею в виду земли сельскохозяйственного назначения, не все это земли.
Многолетние насаждения 33 642 гектара. Это у вас точные данные или не точные, извините? А? Это у вас точные данные или нет? Это точные данные. Это у вас как, инвентаризация не закончена? Как вы можете сказать, это точные данные? Нет, и по итогам инвентаризации будет приниматься отчет уже, когда уже инвентаризация будет утверждена. Дайте инвентаризацию, которая закреплена постановлением правительства, тогда вы можете говорить, что это точные земли. Только тогда может по инвентаризации. Это данные у нас по отчетности. Как тяжело с вами разговаривать. Эркин Роимович, я в вашем отчете вообще не услышал, какие законы за последние 5 лет, они хорошо, успешно реализованы, сегодня дают результаты, и какие законы вы планируете принести, чтобы дальше поддержать сельскохозяйственную отрасль. Вы можете сказать? Бахадыр Исхакович, бұл мәселе бойынша чын айтқанда мен айтып кетейін азыр енді толықтап эле. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги аркылуу бир топ жаңы мыйзамдарды иштөө пландалып атат. Буга чейин органика боюнча мыйзам, кооперация боюнча мыйзам өзгөртүү киргизүү, дотация боюнча мыйзамдар мындай ийгиликтүү кирди. Азыр биз мындай закон о развитии сельского хозяйства деп жаңы мынау 2040 жылкы улуттук стратегияга мындай ылайыкташтырып жаңы мыйзамда жазабыз. Андан сырткары мына силерге мына кийинки неделе болсо керек кооперация боюнча дагы ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча киргизип атабыз. Программалар 9 программа бүгүн иштеп атат. Андан сырткары дагы бир топ мыйзамдарды биз закон о оптовых сельскохозяйственных рынках деген дагы бир топ мыйзамдарды даярдап алып киребиз. Ну, говорите хорошо, конечно. А тогда вот продолжу мысль моего коллеги по продовольственной безопасности. Какие номенклатуры, нормативы вам выполняются? Урматтуу Бахадыр Исхакович, ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча бизде атайын индикатор боюнча 9 азык-түлүк продукциясы кирет. Аскотбек Ачиевич айтып кетти. Бүгүнкү күндө ошо 4 азык-түлүк продукциясы боюнча биз ички камсыздоо болуп атат, калганын биз импорт менен жабабыз. Ошол эле кезде ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча 2 индикатор, бул эт жана жумуртка боюнча биз атайын азыр мындай мамлекеттик программа даярдадык. Программа развития птицеводства деп. Кудай буюрса ушуну азыр биз мындай соглашение өткөзүп атабыз. Ушул маселе өтүп калса, мен ойлойм, бул да алдыга жылат деп. Продовольственная безопасность боюнча да мына 2019-2023 жылга биз программаны түздүк. Ал жерде бир топ мамлекеттик башка органдардагы донор партнерлор дагы ал жерге катышкан. Бул маселе боюнча дагы эл аралык уюмдар менен чогуу ички биздин өзүбүздүн мамлекеттик органдар катары иштеп атабыз. Андан бизде ошол координационный совет бар. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүгүн бир топ иштер болуп атат. Мен ойлойм, мунун бардыгы сиз айткан улуттук элементтин бир эмеси азык-түлүк коопсуздугун сактоого багытталган. Кирилл Ильич, я думаю, это общая позиция. Вы так в общих словами все сказали. Из 9 позиций вы говорите 4. Какими мы себя 4 позициями обеспечим и какими мы 5 не обеспечиваем? Скажите. 9 продукт боюнча биз бүгүн картофель, овощи, бакчевые, андан сырткары сүт, анан кийин ошол кант, кумшекер боюнча бүгүнкү күндө биз өзү камсыздалабыз. Калган 5 продукция боюнча ошо эт, жумуртка, суу майы, анан ушул хлебопродукт, перерасчета на зерно деп ушул 5 боюнча бүгүнкү күндө биз мындай баягы ички сырткы импорт менен жаап атабыз да. Бирок мен айттым, жумуштар болуп атат. Ушул 2 мындай индикатор жаабы боюнча азыр атайын программа иштелип чыкты. Куатбек Грачевич, вы сами слышали, да? Мы сегодня только обеспечим картошкой себя. Если министр сельского хозяйства сегодня так будет говорить, бахчами мы себя обеспечим, это в перечень номенклатуры бахчевой культуры не входит. И вот вообще-то мы такую позицию держим сегодня непонятную. Хорошо, у меня следующий вопрос такого характера. Какие вообще инвестиционные проекты у вас сегодня намечают? 10 секунд қошып қойғыла. И какие инвестиционные проекты вами не реализованы?
И как вы вообще можете сегодня назвать в вашем отрасли более 2 миллиардов сомов? Бүгүнкү күндө ошол айыл чарбасында бир топ мындай проекттер ишке ашып атат. Бул боюнча азыр 4 проект мисалы ашып атат. Бул проект обеспечение доступа к рынкам, органика боюнча, ПРЖ боюнча бүгүнкү күнчө мындай иштер болуп атат. Андан сырткары биз бүгүн ушул органиканы алдыга жылдыруу боюнча атайын ушул Корея эл аралык агенттиги менен дагы азыр бир 5 миллион сомдук 5 миллион долларлык атайын ушул программа иштеп чыгып алдыга жылдыруу боюнча иштер болуп атат. Эң негизгиси региондорду өнүктүрүү боюнча проект экономическое развитие регионов деп азыр 60 миллион долларга координационный советтен өттү. Жакында жогорку кеңешке дагы келет. Рахмат. Кийинки сөз депутат Турсунбаев Азизбек Атакозович. Урматтуу депутаттар, бирок тынчыраак болсок, угулбай калып атат. Урматтуу депутаттар. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Куат Альчиевич. Мен берейин деген суроо Чана Сай суу сактагыч боюнча каржылоо иштери качан башталат? Урматтуу Азизбек Атакозович, биз жана айтып кеттик. Каржылоо бул биринчи кезекте ошол талаачылык, анан кийин жанакы ирригациялык курулмаларды каржылоо уже башталган. Январь айында ачканбыз 3 миллион 700, февраль айында 20 миллион. Буюрса мына ошол 2-3 күндүн ичинде, анан мартта негизги суммалар ачылат. Бул жанакы капиталдык ремонттон анан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча 296 миллион каралган болчу бюджетте быйылкы жылдан. Ошонун 80% биринчи майга чейин каржылап, толугу менен каржылап беришибиз керек. Экинчиден, капиталдык салымдар беренеси боюнча да быйылкы жылга 250 миллион сом каралган. Ал боюнча дагы март айынан башталып, капиталдык салымдар беренеси боюнча дагы башталат. Бул ошол ирригациялык курулмаларды оңдоп түзөөгө. Андан башка 250 миллион сом бул жанакы таза суу боюнча дагы республикалык бюджеттен каралган. Ал дагы сиз конкретно айттыңызчы, мен сизди Чана Сай боюнча сурап атам мен. Чана Сай боюнча, суу сактагыч боюнча. Азыр агенттиктин орун басары айтып койсун. Конкреттүү планда кайсы иштер бар экенин быйыл ошону айтсаңыз. Чана Сай суу сактагыч боюнча экинчи очередте пландаштырылган. Ал боюнча азыр инвесторлор менен сүйлөшүүлөр өтүп атат. Биз планыбыз боюнча эмдиги жылда баштайбыз деген пландаштырылса. Бул 2017 жылы Сооронбай Шарипович премьер мезгилинде барып ошол жерден өзү ирригация боюнча мамлекеттик программага киргизген да 2017. 2018 проекти бүткөн. 2018-тен бери 2 жылдан бери бул турат да, ушул финансирование болбой атат. Анан эми сиз эмиги жылы деп атасыз. Бюджеттен финансирование каралбай калган. Кайсыл жактан каржылайсыздар? Бюджеттенби же сырткы инвесторлордонбу, кандай? Азизбек Атакозович, мындай проекттердин баардыгы негизи инвест проекттер менен жасалат. Сырттан келген жана институттардын каржы, эл аралык каржы институттардын каржысы менен бул Дүйнөлүк банк, Азия развитие банкы, Европа банкы окшогон банктардын каржысы менен болот да. Сиз айткан стратегия биздики 26-жылга чейин ирригация боюнча. Ошол стратегияда отуруп, планында экен, булардын планы боюнча ошол кийинки жылы башталат экен. Мен 19 проект кирген да программага. Бирок биринчи болуп кирген болчу, кээ бир проекттер уже башталып иш кетип атат да. Бул биринчи кирген эмнегедир 2 жылдан бери токтолуп турат да. Биз дагы карап, негизи проекттерди эртеткенге аракет кылып атабыз. Президенттибиздин көзөмөлүндө эртең иш сапары менен барып калса, элдин алдында сиздер уят кылып койбойсуздарбы, президентте? Макул, карайлы биз дагы. Көпкө карап атасыздар да, 2 жылдан өтүп кетти. Ушу быйыл баштасаңыздар жакшы болмок. Анан экинчи маселе ушул баягы коллегам туура айтып кетти, баягы азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүгүнкү күндө Кытай чегарасы жабык да, эч нерсе өтүп атабы? Азык-түлүк өтүп атабы же? Жок, өтпөйт. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кытай мамлекети дүйнөнү багып аткан болчу да. Азык-түлүк менен да, башка товарлар менен да. Бүгүн ошо коронавирустун айынан көптөгөн мамлекеттер чегараларын жаап атат. Ушул тамак аш маселеси кандай болот? Ушул бир космат резерв менен ушул өкмөт
ушул даярдыктарды жакшы көрсөңүздөр жакшы болмок да. Ушул орчундуу маселелер бүгүнкү күндө ушул тамак ашыш маселеси болуп атат. Анан ошо биздин дана азыктар боюнча да ушул баягы коллегам да айтып кетти. Кандай жеңилдиктер берилип атат ушул баягы дана азыктар боюнча, мына жаңы уруктар боюнча, жаңы сорттор боюнчачы келип атабы бизге мындай сырттан? Азизбек Атакозович, бул уруктар үйрөнчүлүк боюнча азыр мына мамлекеттик дотация болду деп айтып атабыз. Мунун негизинде 30%-ын мамлекет каржылап берет. Бул дагы чоң жардам. Анан кийин башка жактардан дагы жакшы үйрөнүү уруктар келип атат. Булар жана Краснодардык Лукьянов атындагы илим изилдөө институтунан жакшы уруктар келип, ошолорду дыйкандар алып атат. Анан кийин Минфиндин астында ГФР азыр агентство, ошонун астында дагы үйрөн фонду бар. Ошонун негизинде үйрөндөрдү алышат. Ар бир дыйкан заявка берет да, ошонун негизинде алат. Бул быйылкы негиз маселе жок, тиги үйрөн боюнча, ГСМ боюнча, жер семирткич боюнча маселе жок. Рахмат. Кийинки сөз депутат Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбековичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен ушул жерден 1-2 жолу көтөрдүм. Суусамырдын маселеси боюнча. Былтыр кышта кар астында калган эгиндер боюнча. Андан өкмөттүн токтому чыккан. Мынакей жарым жылдан кийин өкмөттүн токтому чыкты. 7 февраль 2020-жылы. Ушул боюнча кандай иштер болуп атат? Урматтуу депутаттар, сиз өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз. 7 февраль 2020-жылы 37-тиги буйрук менен ошол Суусамырдагы былтыркы ЧС боюнча атайын буйрук чыкты. Бардыгы 345 гектарга 3,5 миллион сомдук мындай ущерб катары биз ал жерде бир топ мындай жеңилдиктерди берүү боюнча жумуштарды ошол жерде буйрукта так көрсөтүлгөн. Анан эгерде алардын үрөөн боюнча КФРден мисалы алган үрөөнү боюнча аны да биз жылдырганбыз. Социалдык төлөмдөр, салык боюнча дагы бүт бардыгы пролонгация болгон. Бүгүн ал боюнча биз каржы министри менен чогуу иштеп атабыз. Кечирип коесуз, эми бердим так айтып бериңизчи. Сиздер айтып атасыздар налог боюнча да. Ушул налог боюнча болгон 17 сом 1 гектарга. Эми кичинекей баланы алдагандай кылбагыла да. 10 гектардан айдашат, ашып кетсе, 5 гектар 10 гектардан 170 сом болот экен. Элдер отказ берди андан налогуңардан. Бизге андай бергенин кереги жок деди. Мына угуп атышат элдин баары деди. Уят болот андай кылбагыла. Экинчиден дагы жооп бериңизчи. Аларга беребиз дебедиңер беле, мындай жардам беребиз. Кредиттерин алыста эме узартып беребиз деп. Ал боюнча кандай маселе болуп атат? Кредиттерди узартуу боюнча. Кредиттерди узартуу боюнча азыр ошо мамлекеттен алган дыйкандардын тизмеси такталып бизге берилди. Биз Минфинге бердик. Ошо мамлекеттен алган кредиттер узартылат. Андан сырткары Суусамыр ошо өрөөндөгү жабыртаткан дыйкандарга өрөөн маселесин азыр чечип берип атабыз. Бүгүн мына комиссияда карап бир 100 тонна арпанын өрөөнүн бөлүп бердик насыят түрүндө. Анан дагы кошумча арпаны бөлүп берүү боюнча дагы булактарын карап жатабыз. Кимсиз? Ат жөнүңүздү айтып коюңузчу. Министрлигинде бөлүм башы Жумалиев Жигиталы. Сиз айтасыз үрөөн бердик деп. Эми берден дагы калп сөздүн кереги эмне? Мына мен жаңы эле сүйлөштүм. 300 тонна үрөөн сурашып турай, арзандатуу боюнча бергилечи. Былтыр биздики бүт кар астында калды. Кыйналып атабыз. Жок дегенде арзандатылган үрөөндөн жардам бергиле деп мага айтып атышат бердин. Каттар менен келип атышат. А сиз айтып атасыз мына бердик деп. Бөлүп бердик, эми азыр ГФР аркылуу фонд этип алат да. Биз ГФР аркылуу бөлүп бердик, биз бөлүп бердик да. Кадырбекович, бул жерде мен айтып коеюн, бул боюнча каралган дыйкандардан заявка түшүп ошол айыл өкмөтү менен сиз өзүңүз жакшы билесиз, ошол ЧС болгондо биз ошол күнү барганбыз, чүйдүн губернатору болуп. А жерде элдер менен сүйлөшкөндө ошолордун маселелердин баары көтөрдү, ошо маселелердин баары каралып атат. Үрөөндүн алардын заявкасы менен биз комиссияда карап чечип бүттүк. Азыр алар заявка берсе ошолорду бере баштайбыз. Берилди деп айтылган жок бул. А жерден алар заявкасын берген, азырынча эч кандай жыйынтык жок алардан. Мына мен жаңы эле сүйлөштүм. А жерде
айтканын айтып турсаңар дагы майда берет десең, майда бересиз деп турсаңар. Майда кереги жок аяка. Азыр баштайт булар жарым айдан кийин. Бере турган болсоңор азыр беришиңер керек. Азыр беребиз. Заявка беришсин, алар айыл өкмөтү менен ушу чогуу иштеп, айыл өкмөтү негизинде алардын заявкасы негизинде берилет. Мен дагы айтып атам, заявка беришкен. Эмгиче берилет дейт. Майда бересиз деп айтты дейт. Майда бизге керек эмне дейт. Майда эмне башталып бүтүп калгандан кийин керек буларга. Жанагы дыйкандар өзлөрү оформить этиш керек да, өзлөрү уже алгандан кийин уже оформить этилет алар. А компенсация боюнча эмне болду? Мына японский кредит турат, Кытайдын кредити турат. Ушундан бербейсиңер грантовыйдан. Компенсация жок да. Эмне ал жанагы тиги распоряжение чыккан жанагы жеңилдиктерди пролонгация кылып берүү боюнча эле каралган. Компенсация болбойт да. Эми бул жерде эч кандай жардам жок деп эле айтпайсыздарбы, туурабы? Алдап 10 секунд. Алдап туруп, жана 17 сом 1 гектарына мен дагы кайталып кетейин. Элдер отказ берди андай дейт. Бизди алдабай эле койсун дейт. Анын кереги жок дейт бизге. Налогтон деп бошотуп атабыз деп. Жооп болобу? Жооп бериңиздер, эмне жардам болот? Бүгүнкү күндө финансы министринин алдындагы бюджеттерди, кредиттерди башкаруу агенттиги тарабынан берилип атат. Бул техникалык кредиттер, анан үрөндүк чарбалар боюнча 14 үрөндүк чарбасына келишимдер түзүлүп, мына 26 февралга уже баары такталды, азыр уже бере баштады. Экинчиден, бүгүнкү күндө техникалык кредиттер боюнча мына 14 үрөнчүлүк чарбасына 179 миллион 432 миң сомдук товардык кредиттер, анын ичинен 94 дана айыл чарба техникалары жана шаймандары бөлүнүп берилди. Кредиттик келишимдердин бул үстөк пайызсыз, мөөнөтү 7 жылдык товардык кредиттин 70%-ын үрөн түрүндө жана 30%-ын акча түрүндө кайтарылат буюрса. 2 жылдык кредиттик каникул берилди. Кредиттин өзү кайрылы ошо күрөө болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө берилгени 210 миллион 826 миң сомдук көлөмдө берилди. Сиз жалпы Кыргызстан боюнча айтып атасызбы? Ооба. Жалпы Кыргызстан. Ооба, ошо биздин агенттик тарабынан. Сизге суу самырдагы болуп кеткен жанагы кардын алдына калган. Бул жалпы. Ошо боюнча айтыңыздарчы, ошо суроо болду. Жооп бериңиздер. Мен өзüm айтып коеюнчу, урматтуу Тынчтыкбек Кадырбекович, азыр мамлекеттик органдардын жетекчинин орун басары айткандай, бүгүнкү күндөгү мыйзамдагы берилүүчү жеңилдиктердин бардыгын бүгүнкү күндө өкмөт карап берди, чечип берди. Уруктары электеп атасыз. Урукту эми азыр февралда тиги немеге суу самырга бергенге мүмкүнчүлүк жок. Жаз алды менен берилет. Азыр даярдалып атат. Негизги чечимдердин баары кабыл алынды. А сиз айткан компенсация боюнча, ал компенсация маселеси каралган эмес, мыйзамда жок. Өкмөт бере албайт аны. Башка колдон келген налог боюнча, алган кредиттер болсо аны пролонгация кылып берүү боюнча и башка маселелер боюнча мына маселелердин баары чечилген. 4-чү микрофон. Куатбек Алчиевич, бул жерде сиз айтып атасыз, баардыгы берилди деп. Өкмөттүн токтому чыкты, бирок аткарыла элек. Токтому чыккан, а бирок аткарыла элек бир да иш. Мен ушун үчүн айтып атам. Үрөн боюнча сиз айтып атасыз, февраль эмес, февраль бүттү. Эмне үчүн февральда? Февральдын баш эмес да. Февраль мына бүтүп калды, 1-2 күндөн кийин март башталат. Bir айдан кийин баштайт. Жерди иштетип башташат. А эл айтып атат, мен өзүм ойлоп чыккан жокмун муну. Ушуну тактап бериңиз деп атат. Үрөндү беребиз деген, үрөндү эмгиче бере элек дейт. Майда беребиз деп айтып тур. Ким бергенин айтып коюңуз тактап туруп. Мага тактап кат жүзүндө бериңиздер бүттү. Кимге кандай бер? Тактап бериңиздер. Эми мындай эле иш калды, биздин алып барып беришибиз эле калды, калганын баарын жасап бүттүк. Мен айттым, чечимдер чыгып бүттү депчи. Калган маселесин баарын азыр өзүнүн процедурасы бар, ошол боюнча чечилет буюрса. Түшүнүктүү. Сиздердин токтому чыгыптыр, бирок ошонун аткарылышында көзөмөлдөңүз, ошону суранып атат. Көзөмөлдөө. 4-чү микрофон. Куатбек Алчиевич, сиз эмне бирден одолжение кылып атасыз? Биздики эми алып барып беришиле калды деп. Берден биз элдин таламын көтөрүп атабыз.
Сіз берді одолжение қылбаңыз. Мен Берден сіз өзіңіз чөтеңізден беріп жатқан жоқсыз. Мен жеткирип берүү маселеси калды деп атам. Жоқ, алып барып беріле қалды деп атасыз. Рахмат. Алып барып берүү маселеси калды деп атам. Рахмат. Калган маселеси мен сиз өзүңүз да туура айтсаңыз, мен чечимдердин баары чыкты деп атам. Сиз мен бүттү деп айткан жокмун иште. Чечимдердин баары чыкты. Ергешевна микрофон бергиле. Рахмат, саламатсыздарбы? Мен суроом мондай айтсаңыздар, жалпы республика боюнча ушул айыл чарба багытында канча жаран алектенет? Чарбабы? Чарбалар, Махмат Малион. Жаран. Жаранбы. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын 65% айыл чарба менен алектенет. Ошол 65% калк менен, дыйкандар менен сиздердин министрликтин ортосунда ажырым бар деп ойлойсуздарбы? Негизинен сиз туура айттыңыз, биз ар бир дыйканга, ар бир фермерге колубузда бутубуз жетиши кыйын. Бирок бүгүнкү күндө биз саясатты жүргүзүү менен ассоциациялар менен иштеп атабыз. Ошол ассоциациялар аркылуу дыйкандардын бүгүнкү болгон талабын, алардын проблемасын чечкенге аракет кылып атабыз. Айтсаңыздар, ушул азыр көрүлүп жаткан чаралар, финансылык каржылоолор, аракеттер ушул айыл чарбасын өнүктүрүүгө жетиштүүбү? Жетишпесе эмне аракет болуш керек? Махмат Ергешевна, сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күндө эң неме дыйкандарда финансылык мындай колдоо, мамлекеттик колдоо чын айтканда жетишсиз. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Бүгүн жер дыйкандардыкы, мал дыйкандардыкы, биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Анан рекомендательный мындай иштерибиз көп да. Эгерде мындай мүмкүнчүлүк болгондо, биз мисалы финансылык колдоону мындан дагы көбөйтсөк болот. Ошол жогоруда айткан маселеңиз боюнча, чечүү боюнча кандай стратегиялык программаңыз, планыңыз бар? Бүгүнкү күндө барбы? Бүгүнкү күндө айыл чарбасын жазуу түрүндө барбы? Бар. Программа, концепция? Бар. Эмнеге бизге таркап аткан жоксуздар? Кыскача айтып бериңизчи. Кыскача айтып бериңизчи. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча атайын бизде кабыл алынган 2009-жылы. Бул боюнча биринчи кезекте айыл чарбасын өнүктүрүүдө 2009-жылы? 2009-жылы, ооба. Ошол бизге абалга туура келеби ошол 2009-жылы? Азыр биз жаңы мындай редакциясын. Сиз келгенден кийинки кыска программаңыз барбы? Кыска программа айыл чарбасын өнүктүрүүдө бар. Биз айыл чарбасын өнүктүрүүдө эки түркүк болгон үрөнчүлүктү жана асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү боюнча атайын программалар иштеп чыгып, сиздерге дагы мыйзам кирген. Ошол үрөнчүлүктү колдоо боюнча азыр асыл тукум мал чарбасын колдоо боюнча дагы мыйзамдын негизинде биз мындай бир топ иш чаралар жүргүзүп атабыз. Үрөнчүлүк чарбаларды жана асыл тукум мал чарбаларды колдоо боюнча. Программаңыз аябай кенен сонун экен. Мен айтайын дегеним, токтомдо органикалык айыл чарбасы боюнча бир ооз сөз айткан жоксуз да? Отчетуңузда дагы, азыр дагы, программаңызда дагы жок экен. Махмат Ергешевна 36-чы буйрук бар, ошол 6-чы сферада жазылган. Ошол жерде 4 компоненттин биринчи компоненти ошол жашыл экономика боюнча жазылган. Органика маселеси бүгүн негизги приоритеттин бири. Сиздер өзүңүздөр мыйзамды кабыл бердиңиздер. Биз токтомду иштеп чыктык. Бүгүн анын аткаруу боюнча 6 жобосу иштелип чыгылат. Июнь айында бүтөт. Азыр органикалык ушул иштер боюнча биз эки чоң ишти бүгүн жүргүзүп атабыз. Органикалык аймактар түзүү жана органик стандарт деген сертификаттуу мындай түзүү, алда түзүү. 10 жылда өтсөк болобу органикалык айыл чарбасына? Негизинен органикалык айыл чарбасына өтүү маселеси мындай болуш керек. Бүгүн күндө ошол иштетип аткан айыл чарба ушул жерлеринин органикалык деп айтканга жерлер бүгүнкү күндө аз. 10 жылдын ичинде бир топ аракеттер жасасак, иштеп аткан бүгүнкү 7000 гектардан ашуун деп берип атат ошол органикалык жерлерди. Аны бир 100.000 гектарга чейин 10 жылдын ичинде көтөрсөк болот. Айтсаңыздар, мынакей азыркы күндөгү эң көйгөй бул бир сорттогу чоң көлөмдөгү бизде продукция жок, туурабы? Биз же ушул органикалык багытты тандалышыбыз керек стратегиялык багыт катары, же болбосо ушундай жанакындай химикаттар менен өрүлгөн товар тандап алышыбыз керек да. Эки багыттын бирөөсүнү тандашыбыз керек да.
Сиздин оюңузча биз кайсы багыт менен кетсек ушул айыл чарбасын бутка коебуз? Кыргызстандын айыл чарбасынын келечеги сөзүңүз айткандай сандан сапатка өтүү менен ушул айыл чарбаны биз көтөрсөк болот, бюджетин көтөрсөк болот, дыйкандардын бүгүнкү состояниясын көтөрсөк болот. Бирок айыл чарбасында ушул органикалык айыл чарбасына өтүү маселесинде биз ошол чоң каражат керек да, буну да биз моюнга алышыбыз керек. Бирок ошол эле кезде ошол органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө биз келечекте эсептейбиз. Анан азыр инвесторлор тартуу жана эл аралык мындай уюмдар менен иштөө маселеси жолго коюлуп атат. Азыр мына койка менен биз 5 миллион долларга атайын меморандумга кол коюп жумушту баштадык. Булар Ысык көлдүн тегерегинде органикалык аймактар түзүү боюнча. Түшүнүктүү, маалымат бар. Айтсаңыздар, могу жерди ушундай химикаттар менен башламан колдонуу менен жүрсөк, 10 жылда эрозияга айланат деген, пустыня болот деген сөзгө эксперттердин сөзүнө макулсузбу? Бул эми негизинен сиздин айткандай кооптонуу бар. Бирок ал боюнча органикалык айыл чарбасы менен кошо биз органоминералдык жер семчилерди колдонуу менен анан жердин ошол өзүнүн топурактын составын жакшыртуу боюнча комплекс иштерди жүргүзүү боюнча биз атайын дагы ушул токтом иштеп чыкканбыз. Азыр токтом өкмөттө турат. Мен ойлойм ушуну кабыл алсак дагы бир топ иштер алга жылат деп. Эми сиздин жоңуңуз боюнча мен конкреттүү бир жыйынтык болоруна көзүм жеткен жок. Органикалык багытта дагы, бул багытта дагы каражаты жок дейсиз. Мен ойлойм, сиз ушул жумушта жүргөнүңүздө бир конкреттүү план менен, кыскача план менен, кыска мөөнөттүү план менен иштеп чыгасыз. Ошонун багытында иштейт. 10 секунд. Органикалык деп атасыз, ошол багыттан иш алып барыңыздар да анда. Же бул багыт акча каражатын табыңыздар. Акча берчүк банктар даяр азыркы күндөчү. Бирок иш жок, аракет жок силер тараптан. Ушул жөнүндө бир жыйынтык көрсөтүңүздөр. Махмат Эргешевна, органикалык айыл чарбасы бүгүнкү күндө биздин келечек экенин биз баарды түшүнүп атабыз. Сиз менен кошо дагы бул маселе боюнча иштегенбиз. Мен ойлойм, биз дагы мындай бир топ аракеттерди кылабыз. Органикалык аймак деген мен да айттым, ушул боюнча дагы жерлердин быйылкы жылы бизге өкмөттөн дагы тапшырма берилген 7 органикалык аймак түзүү боюнча да. Рахмат. Кийинки сөз өзүмө келиптир. Жогоруда айтылып кетти да, Киров суу сактагыч менен Орто Токой суу сактагычына коңшу Казакстан мамлекетинен 8 миллион теңге бөлүнөт деп. Бирок мага жеткен маалымат караганда, Котбек Алчиевич, 30 миллион теңге бөлүнүп атат да. Азыр муну эгерде ушу жаңылыштык болсо ошол жерден тактап койгула, анткени эл угуп атат, коңшу мамлекет угуп атат. Бул чоң бир резонанс болуп кетиши мүмкүн. Мен бираз баягы теңгени сомго айлантып туруп бираз адашып кетиптирим. 5 миллион дегеним бул сом боюнча өткөн жылдын Киров суу сактагычын Казакстан аркылуу өткөндө 25,5 миллион теңге болгон. Быйылкы жылга 30 миллион теңге. Бул 7 миллион сом. Көрдүңүзбү, Котбек Алчиевич? Мына ушундай катачылык менен биз алдыга жыла албайбыз. Анан ушинтип коңшу мамлекеттер менен ушу жерден бузулат. Аларды угуп атат, көрүп атат. Даярдык менен келиш керек деген ойду айткым келип атат. Ирригация маселеси. Котбек Алчиевич, мына мамлекетте жакшы иштер жасалып атат. Жылына райондордо 3 километр жол жасалып атат. Мамлекеттик деңгээлде жолдор жасалып атат. Мектептер курулганы, бала бакча курулганы жакшы байма-бай чыгып көрсөтүп атасыздар, туурабы? Шүгүр дейбиз. Бирок ирригация жагында жылына канча миллион сом бөлүнүп атат бюджеттен жана эл аралык кредиттер менен, донорлор менен. Канча сом каралып атат? Былтыркы, быйылкы барбы маалымат? Урматтуу Дастан Арыспекович, жыл сайын республикалык бюджеттен ирригациялык курулмаларды, ошол каналдарды оңдоп түзөө иштерине 296 миллион сом каралат. Өткөн жылы 19 жылда, быйылкы жылга дагы. Андан башка ошол эле курулмаларды курууга капиталдык салымдар боюнча 250 миллион сом быйылкы жылга каралды. Өткөн жылы ал 350 миллион сомго чейин жеткен. Буюрса быйылкы жылы кошумча булактар түшкөндө ошол капиталдык салымдар беренесине да буюрса көбөйтөбүз деген максаттары бар, пландары бар. Ал где-то май-июнь айында буюрса ошол булактар табылганда кошумча кошулат. Жалпы өзү негиз канча бөлүнөт жалпысынан?
айлык акы бардыгы чогулуп агентствого. Азыр каржылоо министринин өкүлү айтып кеткен суммалар бул эксплуатация менен ремонттоого кеткен жумуштар. Негизи зарплата анан башка чыгымдардын баарын эсептегенде суу агенттигине 1 миллиард 100 миллиондон ашыгыраак жылына каралган. Өткөн жылы 1 миллиард 238 миллион каралган. Быйылкы жылга 1 миллиард 100 миллиондан ашыгыраак каралып атат. Бул жаңы курулмаларга, госпрограммаларга тиешелүү былтыркы жылы 350 миллион сом каралган. Андан тышкары кошумча кылып жылдын аягында дагы 200 миллион сом кошулган. 20 жылга 350 миллион сом деп каралып атат. Андан тышкары мүмкүнчүлүк дополнительный каражаттарды жатпак болуп калса дагы көбөйтүүнү каралып атат. Калпек Алчиевич, бул жагында карап койсоңуздар, булардын айлыгы менен жасала турган жумушу бирдей болуп калып атат да. Канча жумушка акча берсеңиз, ошончолук айлык бөлүнүп атат да. Карап көрөлү. Эффективдүүлүгүн карагыла. Оптимизацияны карагыла ошол жактан. Анан Сураныч, ошо ирригация маселеси чечилмейинче биздин айыл чарба оңолбойт. Дыйкандарыбыз оңолбойт. Колдо бар алтындын баркы жок деген кыргызда жакшы сөз бар. Суунун башында туруп, ошо каналдарды иштете албасак, дыйкандарга жеткиликтүү сууну жеткирип бере албасак убагында, ошо убагында сугара турган мөбө жемишин сугара албаса, анда биз башка нерсени айтпай эле коюшубуз керек да. Будай жылына 2 жолу суу ичсе, сезонно ичиш керек. Төө бурчак 5 жолу суу ичсе, ичиш керек. Картошка 3 жолу сугарылса, сугарылыш керек. Мына ошондо бизде сапаты да, түшүм да көбөйөт. Ошондуктан ошо тармакка бюджеттен жетиштүү акчаны бөлүп бериңиздер. Ошондо гана айыл чарба тармагынын жылышы көрүнөт. Башка реформа жасалбайсыздар анда. Түшүмдүүлүк жагын көбөйтө албайсыздар. Мына ушул жагын терең көңүл алып ишти алып барсаңыздар, эң негизги максат ошол. Суу адамдын өмүрү, демек бул мөмө жемиштерге да тиешелүү. Эң биринчи шаг ошол болуш керек, Куатбек Алчиевич. Туура багытта акчаны колдонуп, ирригация маселесин максималдуу түрдө көтөрүшүбүз керек. Ошондо гана биз алдыга жылабыз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Маматов Айдымухтар Маматовичте. Рахмат, Тастанбек Атысбекович. Мен деле ошол ирригация маселесин көтөрөйүн дедим эле. Жакшы бул айтылып калды. Бирок дагы бир маселе болуп атат бул жерде. Жанакы дренажный системалар боюнча өзүңөр билесиңер, мына бул аэропорттон келе атканда бул жерден биздин мыймандар өтөт, башкалар өтөт, эми баякы жолдун боюндагы полияларды карасак бүт эле камыш басып кеткен да. Ушул боюнча канча акча бөлүнөт дренажга? Жооп берип коюңуз. Биздин Америктин алдында меритивный гидрологическая экспедиция деген бар. Алардын жылдык каржылоосу былтыр 27 миллионго жеткен. Ага чейин жылына 5 миллиондон гана берилип турчу. Ошол мына аэропорт жакка өзүңүз деле өтүп атсаңыз керек. Ошол жакты бир мындай карап оңдоп койбойсуңар. Бүт эле арпалар, буудайлар камыштын арасында болуп, жолдун боюнда тем более. Ошол жакты оңдосо болобу? Мен азыр так бергенге даяр эмес экем. Тактап алып туруп анан жооп берейин. Анан Куатбек Алчиевич, мен жана Сайдулла Камболотовичтин сөзүнө кошулат элем. Ошону улай мына бул жаңа айтылган К3ди калтырыш керек. Өзү Евроазиатский баякы комиссияда 23 августка чейин уруксат берилген. Биз өзүбүз алганбыз 21 жылы августка чейин.
Эми биз өзүбүз айыл чарбага башка мамлекеттердей болуп дотация бере албайбыз. Бирок жана дизельный топливода К5 кирип кетсе 4 сомго кымбаттайт дагы. Элге чындыгында бир 200 миллион бир эле сезондо дыйкандарыбызга кошумча түйшүк болуп калат. Ошон үчүн мен да айтат элем, буну бир карап чечип бериңиздер 17 мартка чейин. Урматтуу Абдымухтар Маматович, биз да азыр ошол маселелерди терең изилдөө үчүн иштерди жүргүзүп атабыз. Жана маалыматта айтылгандай, мурунку жумада биз бул боюнча атайын премьердин деңгээлинде отурум өткөрүп, ошол жерде талкууладык. Азыр акыркы чечим боло элек, биз 17 мартка чейин сөзсүз айткандай бир чечимге келебиз да. Анан чечим сөз түрдө азыркы айтылгандай, өзүңүз айткандай эле дыйкандарга жазгы талаа жумуштарына тиешелүү мамлекетте жүрүп аткан сезондук жумуштарга мындай оор жүк болбой тургандай болуп чечилиш керек. Анын үстүнөн биз иштейбиз сөз түрдө. Рахмат, буну тезирээк чечпесеңиздер, азыр алар ошол кодду жаап койсо анда бул запрет болуп калат да. Рахмат. Рахмат. Анан берки камыш боюнча азыр жооп берип койсун. Негизи мындай жумуштар баягы менчиктин түрүнө жараша жасалат. Баягы жердин кимдин менчигинде экенине караштуу. Анан кийин көпчүлүк каралбайган жерлерди билесиздер да, жанагы кээ бир частный бирөөлөрдүн колунда болушу мүмкүн. Жолдун боюндагылар боюнча азыр мына министрдин орун басары айтып берет. Кече күнү Белоруссиядан ушул боюнча маселе көтөрүлүп, бизде көз караштар бар. Абдымухтар Маматович, сиз туура маселени көтөрдүңүз да, бул жерде жанагы дренаждар боюнча иштер ошол суу агентствосу жүргүзүп атат, бирок ошол негизинде дагы жер ошол аэропортто келаткан камыштарды, жолдун жээгинде камыштарды жоготуу боюнча жакында Куатбек Алчевичтин жетекчилиги менен Беларуська барып келдик. Ошондо Амкадор деген компанияда атайын ошол жана камышты, арыктын жээктерин чапкан атайын бир айыл чарба техникасы бар экен. Ошону кыргыз автомаш менен сүйлөшүп, ошолордун негизинде чүйдүн губернатору дагы барган, чогуу ошолор алып, ошолор ишти жасайбыз деген ойдо болуп атат. Ошондой иштер дагы башка жактарга дагы жайылтылат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Зулушев Курманкул Токтаралиевичте. Рахмат. Урматтуу Эркинбек Урайымович, 20-жылдын жазгы талаа жана чарбалык жумуштары боюнча көп суроолорго жооп бердиңиз. Жакшы аракеттерди айтып атасыз. Мен негизинен сизден уккум келет да, ушу айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталган кандай мыйзам долбоорлорун бүгүн иштеп чыгып бизге сунуштуу алдында турасыздар? Барбы ошондой? Курманкул Токтаралиевич, бүгүнкү күндө айыл чарбасын ушул мындай алдыга жылдыруу боюнча бизде сиздерге мыйзам долбоорлорун азыр даярдап киргизип атабыз. Баягы айтып кеттим. Атап айттың, атап. Кайсы тармак? Биринчиси бул кооперация боюнча мыйзам бар. Ошо өзгөртүүлөр киргизүү боюнча жогорку кеңешке келди, комитеттердин кароо алдында турат. Экинчиси мыйзам оптовых сельскохозяйственных рынках деген бүгүнкү күндө ушул дүң соода базарлары боюнча айыл чарба ошол боюнча да бүгүнкү чоң требование, ошол боюнча да биз ошол мыйзамды иштеп чыгып силерге киргизебиз. Андан сырткары мындай айыл чарбасын ошол өнүктүрүүдө ошол мыйзам, ошол баягы айтып кеттик, азыркы мыйзам чын айтканда мындай бүгүнкү күндө бир топ өзгөрүүлөр болду 2009 жылдан бери. Ошол мыйзамды иштеп чыгып анда киргизет. Закон о развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики деген. Бул азыр эми токтомго кабыл алабыз. Ошо токтом негизинде июнь айында отчет бересиз, ошондо ушул мыйзамдарды киргизиңиз. Кайра сурайбыз, стенограммада түшүп калды да. Экинчиден мына кант кызылчасы боюнча акыбал кандай, дыйкандарга кандай багыт берип атасыздар? Жана үстүртөн жооп бердиңиз да. Быйылкы акыбалы өтө кыйын болуп турат билесиз. Андан кийин негизи эле ошо ата мекендик биздин мамлекетте өндүрүлгөн продукцияларды кошуна мамлекеттерден коргоо, сатуу кандай болуп атат? Курманкул Токтаралиевич, кант кызылчасы боюнча былтыркы ситуация чын айтканда көп дыйкандарды кооптондуруп койду. Азыр бир 1000 гектардан дагы ушул структурада
төмөндөп жатат. 13 миң гектардын тегерегинде айтылып атат. Бирок биз ушул кант заводдору менен анан кант кылчасын өндүргөн мындай ири чарбалардын жетекчилеринин дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Негизинен заводдор даяр, бирок бүгүнкү рынок чын айтканда кант кылчасын алдыга жылдырууга мындай тоскоол болуп атат да. Себеби дыйкандар аны мындай көбөйткөнү менен аны сатуу маселесинде бир топ кыйынчылыкта болуп калып атат. 60-га 40 деген соотношенияны былтыры 72-28-ге алды. Быйыл завод айтат, мен дагы ошол 72 товар түрүндө 28 накталай түрүндө берем дейт, бирок дыйкандарды бул жакшы канааттандырбай атат. Биз ушу түшүндүрүү иштерин менен жүргүзүү менен былтыркыдан 1000 гектар төмөн болот деп болжодуп атабыз. Siz так айтсаңыз, быйыл дыйкандар эмне кылыш керек? Эгиш керек бе, экпеш керекпи? Дыйкандар быйыл биз сунуш берип атабыз. Ошол 13 миң гектардын тегерегинде алар ошол кант кылчаны эгиш керек деп. Экинчи дагы бир тактай турган маселе мына бизде un заводдору акыбалы кандай болот азыр? Буудайды айттыңыздар, жетишерлик резервде. А эртең коопсуздук маселеси биздин un заводдор иштейби же жабылып калды баары? Кырманкул Токторлович, бүгүн унду чыгаруучу заводдор чын айтканда бир 20%-ын гана тегерегинде иштеп атат. Алар бардыгы чын айтканда токтоп калган. Бирок булардын ишин жандандыруу максатында биз Кытай Республикасы менен буудайдын унун экспорттоо боюнча атайын экспортунда протокол койгонбуз. Бизде Союз Мукомол Кыргызстан бар. Алар дагы ушул биздин демилгени колдогон. Бирок бүгүнкү күндө мындай былтыры Казакстанда түшүмдүүлүк аз болгондо байланыштуу Казак Республикасынан алып келип, бул жерде un заводдор иштетип, аны экспорттоо маселеси дагы мындай колго алынбай жатат да. Бирок бул унду ошол жылдыруу жана un заводдорунун ишин жандандыруу боюнча аракеттер бар. Колго алынбай атканын туура айттыңыз. Ким колго алыш керек аны? Негизинен Кытай тарап бүгүнкү күндө даяр алганга. Бирок унду алып келип бул жерден аны кайра иштетип сатууда алардын мындай өздүк наркы кымбаттап кетип атат. Ошого биз быйылкы жылы ошол маселени колго алып атабыз. Ири жанагы тегирмендерден кайсылар иштеп атат? Акун, Эл Нур дегендер бар эле иштеп атат бүгүн же жабылып Казакстанга чыгып кеттиби? Жок, негизинен ошол бар ошол кайра иштетүү ишканаларынан унду 20% гана иштеп атат да. Мындай өзүнүн көлөмүнөн 20% гана, ошо мощностунун 20% гана иштетилип атат. Куатбек Алчиевич, бул иштебегендигин кесепетте бул контрабанда билесиз. Көңүл бурушуңуз керек. Экинчи дагы бир айтайын, убакыт аз калды. Мына суу кодекси боюнча кесиптешим сурады, үстүртөн жооп бердиңиздер да. 2003 жылы кабыл алынган. Товар түрүндө эмне сата албай атабыз? Ушу иш-чарага кандай кылып атасыздар? Терең токтолуп койсоңуз. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, эми бул маселе Кыргызстанда көп жылдан бери көтөрүлүп келатат да, билесиздер. Анан биздин коңшу мамлекеттер менен бул маселе боюнча ар бирибиздин түшүнүгүбүз ар башка болуп атат да. Кээ бир адистердин айтканына караганда суу бул жаратылыш байлыгы, бул мындай сатылбаш керек деген маселелерди тигилер тараптан айтылып атат. Биз дагы туура маселени коюп атабыз, туура жаратылыш байлыгы, бирок ошондой эле газ, нефти дагы жаратылыш байлыгы эсептелет деген сыяктуу бүгүнкү күнгө чейин ошол маселелер, спорлор бүтпөй атат да. Ошондуктан ар ким өзүнүн түшүнүгү менен бүгүнкү күнгө чейин дагы эле иштерди алып барып атабыз. Бирок мен чынын айтайын, эч кандай жакын күндөрдө товар түрүндө сатууга бир жыйынтык чыга элек. Но ишти токтотпой дагы жүргүзөбүз. Бул да бир чек ара чечүү жана башка маселеси боюнча чоң рычаг болмок, көңүл бурсаңыздар. Экинчи эми жеринде сурап коеюн, мына Мырзеке айылындагы Өзгөн районунда МЧС министри барып келген. Дамбанын акыбалы кандай болду? Анан Мырзеке Акжар айыл өкмөтүндө жана каналдардын. Ушуну так айтып койсоңуздар. Бүгүнкү отурумга МЧС министри чакырылбаптыр. Биз сизге кат түрүндө жооп берип коелу, дамба боюнча. Неме жок экен менде маалымат. Анан канал боюнча барбы маалымат? Жок экен маалымат.
Bunu da sizге кат түрүндө берип коелу, урматтуу Курманкул Токтуралиевич. 10 секунд. Күндөгүнү маалыматты ушу бүгүн берип койсоңуздар түштөн кийин жакшы эле, керек болуп атат. Рахмат. Макул, азыр тактап туруп эле беребиз эгерде болсо. Кийинки сөз Абдулдаев Мыктыбек Юсуповичте. Кечиресиздер, 5-чи микрофон процедурный. Рахмат. Республика Тажурт Райымкулов. Урматтуу төрага, Мыктыбек Юсуповичтен кийин добуш койсоңуз, ар бир фракциядан бирден сүйлөсөк, баягы суроонун баары кайталанып баратат. Saat birden söylüyorum, Turaylı olup da şunda, ар бир фракциядан birden. Ар бир, урматтуу төрага, добуш коюп койсоңуз, ар бир фракциядан birden сүйлөсүн, сүйлөйүн дегендер болсо, аны алып коюңуздар. Сунуш келип чыгып атат, урматтуу депутаттар. Танаписке 15 мүнөт калды. Ар бир фракциядан birden болгондо танапис убактысы келип калат да. Өтүп кетебиз. Бешинчи микрофон. Урматтуу төрага, ар бир фракциядан birden койсок, ошол бүткөнчө 1-1:30 чейинби, 1:15 чейинби сүйлөсө алып коелу ошолор. Сунуш келип чыгып атат. Райымкулов Бактыбек Кемелбековичтен, урматтуу депутаттар, ар бир фракциядан birden депутат сүйлөсүн дейт. Мыктыбек Юсуповичтен кийин берилет бул. Сунуш ошондой келип түштү. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 52, каршы 3, бар 55, катталды 109. Өтпөй калды, урматтуу депутаттар. Өтпөй калды. Анда улантабыз, сөз Абдулдаев Мыктыбек Юсуповичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу катышып отурган жерде катышуучулар. Куатбек Алчевич, мен бир-эки маселени дагы тактоо иретинде сиз менен бир диалог кылайын деп атам. Жана төрага да бул маселени көтөрдү, башка депутаттар да көтөрдү. Мына Чүй областында Чүй дарыясы бар, баарыбыз билебиз. Ушу Чүй дарыясынын Казак Республикасы менен суунун бөлүнүшү кандай бүгүнкү күндө? Siz айтсаңыз, siz. Атайын түзүлгөн келишим бар. Мен азыр айтып беришти. Соглашениянын негизинде, ошол келишим негизинде жыл сайын такталып иштелип чыгат. Келген суунун 52% бизге, 48% Казакстан тарапка жумшалат. Ошол канча жылдан бери иштеп атат ошол келишим? Мен билгенден 83-жылдан бери иштелет. Мына 1983 жылдан бери ошол келишим иштеп атат. Андан бери СССР деген мамлекет да жок. Казак СССР дагы башкача, Кыргыз СССР да башкача аталып калган. Муну кандай карап атасыз бүгүнкү күндө өкмөт катары? Ошол 93 чыккан кол коюлган декларацияда ушул маселелердин баары каралган экен, ошону биз признавать этебиз деп киргизген экенбиз. Ошонун негизинде бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Бирок жыл сайын мына мен акыркысында былтыркы жылкы жолугушууда өзүбүздүн көз карашыбызды айтып келебиз. Бир топ маселелер боюнча жана айтылган эксплуатация маселеси боюнча, азыр кайтылып аткан жана товар түрүндө сатуу маселеси боюнча дагы маселелерде. Анан эми мен айта албайм, ийгиликтер көп, жакшы деп. Маселе көп да дагы эле чечилбеген сайттым. Бүгүн эми рынок заманы да, биз ошол рыноктабыз да, туурабы? Ооба. Анан эмне үчүн биз Чүй дарыясынын мындай алганда
%6%'ын кошуна мамлекетке өткөрүп берип атабыз, суунун агымын. Мага ошол түшүнүксүз болуп атат да. Өкмөттүн барбы ушул боюнча катуу позициясы? Чуу дарыясы туура баягы биздин территориядан формировать этилип келген дарыя болуп эсептелинет. Бирок мына агып өткөн негизги биздин эки мамлекеттин ортосундагы граница так ошол Чуу дарыясынын ошу менен белгиленген да билесиздер. Алардын дагы доводдору бар да, ошондуктан бүгүнкү күндө кайсы бир мына деңгээлде жанагы айтылган суроолорго жооп берүүчү маселелер чечилди деп айта албайбыз. Демек маселе бар да? Бар. Анда экинчи маселе Орто Токой суу сактагычы чүйөрөнүн канча сугат аянтын сугарганга мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө? Уруксат берсеңиз, Суу чарба агенттигинин орун басары жооп берип койсун. Орто Токой суу сактагычынын жалпы көлөмү 470 миллион. 470 миллиондун урматтуу Куатбек Айчич айтып кеткенин, анысындагы Казакстандын өзүнүн долясы бар. Аларга да кетет. Ошондуктан бизден эметкенде 148 миң гектарга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 148 миң гектарга? 148 миң гектарга. Анда Чүй областынан барбы бул жерде специалист? Ушу суу маселеси боюнча. Чүй областынан эч ким жок. Чүй боюнча эмне сурооңуз бар эле? Сиз жооп бересиз анда да. Аракет кылайын. Чүйдө бүгүнкү күндө канча гектар суу менен сугарыла турган саны? Мурдатан бери эсептеп келгенебизде 340 миң гектар деп келчүбүз. Азыркы учурда 324 миң гектар. Ошондо канча процентин сугарып атабыз? Урматтуу Мыктыбек Юсупович, сиз ушу бир эле суу сактагычты айтып атасыз. Ушу суу сактагыч маселесин көтөрсөк, мен ошону сурап атам да. Кыргызстан боюнча биздин суу сактагычтан сугарылган жерибиз 22 гана процент. Мен Чүй областын эле сурап атам да. Чүй областын мен айтып бербедим да, 148 миң гектардын жерин сугарганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары майда суу сактагычтарыбыз бар. Аларча да 2 суу сактагыч, Спартак суу сактагычы деп эзектесек 9 майда суу сактагычтарыбыз бар. Андан тышкары бассейндик, анан декадалык регулировать эткен кичинекей суу сактагычтарыбыз бар. Мен суроо берип атканым Орто Токой суу сактагычы Куатбек Айчич. Июндун ортосунда эле суу жок болуп калып атат. Каяка кетип атат анда? Сугатка былтыр да ошондой маселе чыкканда мен өзүм ошол дебет кредит кирип чыгуу суунун эмесин карап чыктык. Бүгүнкү күндө сиз айткандай эле ошол өзү деле расчет боюнча ошондой экен. Чогулган суунун көлөмү менен анан сыртка чыгарып сугатка бөлүштүрүү көлөмү ошондой болуп калат экен да. Мен ачык эле айтайын, сууну сатып атабыз. 42%-дан да көп кылыпчы. Анан өзүбүздүн дыйкандарга суу жетпей калып атат. Секунд суроо кайталанып калды. Мен мына Чүй областындагы ушу ирригация маселеси боюнча атайын 2 айдан бери даярданып келдим. Бул маселе чатак вообще. Куатбек Айчич. Биз өзүбүздүн дыйкандарга сууну беришибиз керек да, толук көлөмдөчү. Барын видеого да тарттыртып келдик. Мына көрөбүз, июндун аягында Орто Токойдо канча суу каларын. Андан башка 10 секунд. Чүйөрөнүнө дагы 9-10 тоодон түшкөн суу кирет да. Туурабы? Мына Бишкектин тегерегинде эле Бишкекти аралап 3 чоң суу өтөт. Алар Юсупович, мен
ушул маселе боюнча былтыр сугат мезгилинде жайында сиз айткан дарыялардын баарын кыдырып чыкканбыз, атайын жумушчу топ түзүп алып туруп, ошол Орто Токойдун суусу, Кеминдин суусу, Аларчанын суусу кайда кетип атканы боюнча изилдеп чыктык. Былтыр дагы жана мен айткандай тоодон түшкөн суулар түз агып түшкөн суулар. Мына кар кеткенден кийин азыркы мына агып атканын карай турган болсок, мына былтыркы жылы 25 февраль 19 жылга Аларча дарыясы 60,2% болгон экен. Быйыл 61,7% болуп агып атат. Былтыркынын өрүндө да. Бирок мына кар кеткенден кийин, кар бүткөндөн кийин канча болуп калат? Билбейбиз. Былтыр жайында 50%га да жетпей калды нормасыначы ушул суулар. Ошо менен кыйынчылык пайда болду, баарыбыз билебиз. Ушул түштүк тараптагы тоодон агып турган суулардан сугатка суу алгандардын бардыгында проблема жаралды. Быйыл дагы ошондой маселе көтөрүлүп калышы, чыгып калышы мүмкүн деген ой менен азырта мына чечүү жолдорун издеп аракет кылып атабыз. Графиктерди, түнкү сугаттарды жандандыруу боюнча иштерди былтыр жүргүздүк. Ошолорду дагы быйыл күчөтүп жүргүзүшүбүз керек. Мурунку суу кеңири мезгилдерде илгерки Союз убагындагы сиз жакшы билесиз, түнкү сугаттардын баары токтоп калган. Баягы огород деле сугарбасак түнү, талааларды сугаруу маселеси баары жок болгон болчу. Азыр суунун тартычтыгына байланыштуу ошолордун баарын жандандырууга туура келип атат. Былтыр чүйдө ошол иштерди жүргүзүштү. Быйыл дагы көбөйтүп жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Урматтуу депутаттар, биздин жыйыныбызга жергиликтүү кеңештин депутаттары келип катышып отурат. Эгер уруксат берсеңиздер, мен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул шаардык кеңешинин жана Торкен айыл аймагынын Абди Сүйөркулов айылдык кеңешинин депутаттары келишип, учурда залда отурушат. Андыктан сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан жергиликтүү кеңештин депутаттарына жыйыныбызга кош келдиңиздер деп айтуу менен алардын иштерине ийгилик, өздөрүнө чын ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сиздерди ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Үчүнчү микрофон процедурный. Рахмат, Дастанбек Арсызбекович, республикада жүр, Турускулов. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм, муну айтып коюш керек. Мына Куатбек Алчиевич, сиз турасыз. Кечээ күнү урматтуу төрага коронавирус боюнча вице-премьер-министр чакырып сураганбыз. Ошондо так айтышкан, 3 күн кармайбыз карантинде, текшеребиз, анан кийин биринчи признактар аныкталбаса биз жөнөтөбүз. А так 14 күнгө чейин инкубационный күнү деп айтканда, мен сиздерге факт айтайын, мага туугандары азыр кайрылышты. Кечээ күнү, бүгүн эрте менен Италиядан 2 биздин кыргыз жарандары келди. Тилекке каршы аэропорттон тепловизор менен текшерип туруп эле жөнөтүп беришиптир. Туугандар айттыр, эми Италиядан келдиң, аяктан ачакта чыккан коронавирус, инфекционный больницага барып текшерип кой деп жөнөттүр туугандары. Инфекционный больницага бүгүн барса, отфутболт этип, температурасы текшерип жөнөтүптүр. Мына бүгүнкү кезде Америкада дагы, Грузияда дагы башталды коронавирус. Аны эгерде ушундай шалакалык иш кылсак анда кырылып калабыз да, туурабы? Урматтуу төрага, буга чара көрөлүк. Кечээ күнү эле айтып атышса, бүгүн Италиядан келген 2 жаранасты жөн эле коюп беришти. Өзүлөрү жүрөт, байкуштар. Мен 14 күн жаткырып коюп алчы деп. Бул кандай анда? Ошону карайлык. Инфекционныйга барып суранып атат. Мен жаткызып коюл 14 күн деп. Бул эмне деген шумдук? Рахмат. Рахмат. Азыр териштириңиз, жооп бериңиз. Тез арада териштириңиздер. Премьер-министрге да кабар жөнөтүңүздөр. Тез арада териштирип жооп бериңиздер. Ооба. Бул шалакылык болсо болбойт, чара көрүңүздөр. Кийинки сөз Карашев Алазимовичте. Рахмат чоң. Бизге берген маалыматта мен өкмөттүн чечимин көрө албай атам да. Кайда?
Лазымович, бұл маалымат чечимден мурунураак берилген экен, азыр берип койсун. Өкмөттүн чечими жок, кантип карайсыз анда бул жазыкталган жумуштардын жогорку кеңештин жыйынында? Чечим бар, чечим чыккан. 6 февралда өкмөттүн 36 буйругу менен чечим чыккан. Анда бизге жок турбайбы? Айыл чарба министрлигине маалымат турат, суу агенттиги менен башка жок. Жазыкталган жумуштар Арабанда 5 февралда башталат өзү. Ушул жокта ушунда берип коюш керек, Дастан Рысбекович. Азыр алажымыз тактап атабыз. Комитет, тийиштүү комитеттерин тактап атабыз. Үрө менен камсыз кылуу боюнча айтып атасыздар 99% депчи. Өзүңөр эле таблицада берип атасыңар. Ысык көлдө 73%, Ошто 76% буудайдыкы деп. Бул кандай, кайсыга ишенелик? Үрөнчүлүк департаментинин башчысы жооп берип койсун. Биздеги Үрөнчүлүк департаментинин директору Айдар Алиев. Биздеги маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Ош областында деле даярдыгы, мисалы үчүн 70% кондиционный үрөн даярдалды дегенде бүгүнкү күнгө кондициясы тазаланганы. А негизи мына 99% Куат Айчиевич айткандай бөлүнгөн алар бирок тазалануу процессинде да. Калп айтып атасыңар, туура эмес алчы. Өзүңөр берген таблицадан эле айтып атам мен. Кайсы таблица айтып? Жок, топтолгондо, Алып келген мыйзамыңарды колдоп берип атабыз. Мамлекеттик үрөнчүлүктөгү мамлекеттик дотациялоо деп 30% наркынан төмөн сатабыз базар басынан десиңер. Кимге саттыңар? Так айткылачы. Дотация боюнча быйыл эле жаңы эле алып атабыз да. Заявкалар жаңы эле алып атабыз. Азыр механизмдер иштеп чыгып, баалары коюлду, акчалар бөлүндү. Азыркы күндө айыл өкмөттөрүнөн заявка, комиссиялар түзүлүп, заявкалар алынып атат да. Процесс башталды азыр буйруза. Мына кече эле келдик эл менен жолугуп. Үрөн жок, үрөнчүлүк чарбага барсак да жок деп атат. Мына ошол эле Ош областынын Өзгөн районунда мына бар дыйкандар келип айтышты мага. Кайсынан 99% дейсиңер билбейм анан. 28 мамлекетке экспорт кылдык дедиңер. Кайсы мамлекеттерге көлөмү канча акчалай айткылачы? Убакыттык деме го, балдар. Урматтуу Алазимович, ушул экспорт боюнча 28 мамлекетке деп биз айттык. Анын ичинен бардыгы болуп туруп 288.697.000 Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө 139.358.000, Европа Союзуна 13 миллион, үчүнчү мамлекеттерге 136 миллион долларга айыл чарба продукциялар экспорт болду. Жалпы суммасы кандай? Жалпы суммасы 288.697.000 Айыл чарба министрлиги түз көмөк көрсөткөн, гарантированный сатып алган канча продукция саттыңар силер? Биз түздөн түз бардыгына тиешебиз бар. Себеби дегенде айыл чарба министрлигинин алдындагы карантиндик өсүмдүктөрдүн карантин департаменти аркылуу фитосанитардык сертификат алып, анан алар чыгып кетет. Андан сырткары биз менен тыгыз байланышып иштеп аткан ассоциациялар менен бирдикте ошол Туркменистан, Өзбекстан, Казакстанга, бакында мен айттым, Украинага кеткен картофелдерден кошо, Туркияга кеткен картофелдерден кошо бизден түздөн түз байланышыбыз бар. Сиз демилге кылып берген барбы? Бир факт айткылачы, айыл чарба министри ушуну биз алдырдык мынча миллион сомго деп, же долларга деп. Эми частниктерди алып эле айта бербегиле өзүңөргөчү. Алазимович, эми биз айтып атпайбыз, ассоциациялар менен иштеп атабыз. Ошо ассоциацияларга биздин тышкы иштер министрлиги менен кошо, мисалы, иштеп аткан биздин ошол партнерлор менен кошо келишимдер түзүп, меморандумдар түзүп, жардам берип атабыз. Демек так жок да, мисалы. ФСК 8 менен канча акыбат болду? Канча миллиард сомго кредит берилет быйыл? Урматтуу Алазимович, мен жана да айтып кеттим эле, мына быйылкы жылдагы ошол айыл чарбасынын 8 долбоорунун өзгөчөлүгү
6 milyard 200 milyon сомдук кредитти камтыйт. Анын ичинен 250 milyon сому бул мурунку жылдагыдай эле банктарды, коммерциялык банктарды субсидиялоого жөнөтүлөт. 1 миллиард сому бул эки банкты кредиттөөгө, насыя берүүгө 500 milyon сомдон Айыл банк менен РСК банкты жумшалат. Анан өткөн жылдын баягы ФСХ 6 менен 7 долбоорлордон калган 600 milyon сом ал бюджетте каралган, ал дагы быйыл берилет толугу менен. Жалпы суммасы быйылкы жылга 6 миллиард 200 milyon сом. Фермер менен дыйкандардын санын айткылачы, кредит алам деген. Анан былтыркы берилген кредиттин санын айткылачы. Банктар айтсын. Айыл банк аркылуу айтып берейт статистиканы. Былтыр 1,5 миллиард сом берилди 2,5 миң фермерлерге. Быйыл болсо мына азыркы убакта 7542 киши жазылды. Алардын сурап аткан көлөмү 5 миллиард 400 milyon сом. Мага бир эле цифра айтсаңар, Айыл банк жалпы канча фермер алды дыйкан, канча кайталап атам суроомдучу. Канчосу алам деп атат. Баары канча саны? Сизге жалпы республика боюнча маалымат берип коеюн. Өткөн жылы жалпы суммасына 1 миллиард сомдун сумма эмес, кишинин санын сурап атам мен. Ошону айтып берейин. Ошо 1 миллиард сом тегерегинде субсидия берилди. Алганы кредиттин көлөмү 5 миллиард 300 болду. Же болбосо 9976 айыл чарба өндүрүшчүлөрү республика боюнча кредит алды. 400 миң фермердин 9 миң алып атат болгонучу. Даже 3% алып айтат, анан эмнени айтып атабыз бияктачы дагы. 200 milyon Орус Кыргыз фондунан бөлүнсүн деп биздин токтомдо турат. Бул эмне болгон 200 milyon? Россия Кыргыз фонд айтып койгула. Алазимович, биздин планыбыз боюнча түз российский фонддун атынан азыр 104 миллион доллар деп атабыз, бирок азыр жана временный свободный средствалардан азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат россиялыктар тармак менен. Эгерде макулдук болсо, ошол временный свободный средствалардан дагы кошумча каражат ушу 200 миллионго чейин келип жалпы экономикага киргенге пландаштырып атабыз. 20 секунд суроо кайталып калды. Дастан Рыспек, биздин токтомдо жүрөт да 200 milyon dollar Айыл банкка эле берилсин депчи. Ошону сурап атам мен. 2019-жылкы токтомду. Жок, быйылкы да. Быйылкы? Ошону тактоо иретинде. Долбоордо. Бул эми абдан жакшы берилсин, 300 milyon берилсин. Ошол бирок анык болуп берилсе абдан жакшы болот эле да, дыйкандарды да колдогонго. Анан эми реалдуу иш менен айталчы, баягы эле эскин эле отчеттап келип эле берип атабыз. Токтомдо ошол Сунуштарды эске алыңыздар. Урматтуу депутаттар, танапис убакыты келип калды. Саат 2-ден 10 мүнөт өткөнгө чейин танапис.